Бул дүйнөнүн ар кандай жамандыктарын, оор күндөрүн, кайгыларын унутуу үчүн аны эстөө жетиштүү. Ал үй эң кайгылуу адамды кубандырган. Ал үй эң оор күндөрдө дем берген. Ал үй көп жандардын жүрөгүнөн орун алган. Ал үй кайгыда кубандырып, оор күндөрдө жылуулук берип, жашоонун даамын берген. Анда эч кандай кайгы жок. Анда эч кандай азап жок. Баары бактылуу, баарынын жүздөрү нурлуу жана сулуу. Анда эч ким каарыбайт жана эч ким оорубайт. Эч кандай жаман сөз жок. Анда жумуш жок жана эч ким чарчабайт. Адамдын көзү көрбөгөн, кулагы укпаган, мурду жыттабаган жана оюна да келбеген нерселер бар. Мына бул бейиш. Бейиш ал түбөлүк, эч качан жоголуп кетпейт. Андагы адамдардын баары түбөлүк өмүр сүрүшөт жана анда өлүм жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, бейишке кирген адам бактылуу жана эч качан бакытсыз болбойт. Анын кийими эскирбейт, ал эми жаштыгын болсо эч качан жоготпойт. Бейиш ээлерине мына ушундай үн угулат. Ден соолугуңардын чын болушу берилди. Эми силер эч качан оорубайсыңар. Силерге жашоо берилди. Эми силер эч качан өлбөйсүңөр. Силерге жаштык берилди. Эми силер эч качан каарыбайсыңар. Силерге бактылуулук берилди. Эми силер эч качан бактысыз болбойсуңар. Кандай гана улуу чакырык. Аллахым бул чакырыкты ар бирибиздин угушубузду насип этсин. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен кыямат күнү бейиштин дарбазаларынын алдына келип, алардын ачылышын сураймын. Кайтаруучу сен кимсиң деп сурайт. Мен аларга Мухаммад деп жооп бергенимде, ал мага сенден алдын эч кимге ачпаганга буйрулганмын деп жооп берет. Бейиштин эшиктери ачылып, адамдар ага топ-топ болуп кирип башташат. Алардын жүздөрү нурга толгон, жүрөктөрүн бактылуулук орогон. Ал эми жүздөрүндө жылмаюу. Элестетиңизчи, сизге да айтылса: "О менин пендем, сага бүгүн эч кандай коркунуч жок. Сен бүгүн бактысыз болбойсуң. Тынчтык абалында бейишиме кир." Мындан өткөн кубанычтуу сөз барбы? Өмүр бою тозоктон коркуп, бейишке үмүттөнүп өмүр сүрдүңүз эле. Мына бүгүн бейиш эшиктеринин алдында турасыз. Мындан өткөн кандай гана бактылуулук болсун. Бейиштин тоолору берметтен. Ал эми анын жери аппак ун жана миск. Абу Зар риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мага бейишти көрсөтүштү. Анда берметтен болгон тоолор, ал эми анын жери аппак ундан жана мисктен." Бейиште суудан, сүттөн, шараптан жана таптаза балдан болгон деңиздер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Чындыгында бейиште бал деңизи, сүт деңизи, шарап деңизи жана суу деңиздери бар." Аллах Таала бейиш ээлери үчүн кереметтүү кан сарайларды жана чатырларды курган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Чындыгында ыймандуу момундун бейиште толук берметтен жасалган чатырлары болот. Ал чатырлардын узундуктары 100 километрге жакын." Жараткан Аллахым баарыбызды тозак азабынан сактап, бейишине кирүүгө насип этсин.